Assalamu alaikum. Санкт-Петербургда эмгектенип жаткан мекендештер, Оракул уулу Талайбеке акча которгон экенсиздер. Ал киши бизге которду. Мына биз ушул максат айылында муктаж болгон, үй күйгөн, өтө муктаж семьяларды мына ушул кишилердин жардамы менен таап берип атабыз. Мына сиздерден Алла разы болсун. Мына 20 000 сомдон бул эжеге берип койсок, сиздердин аманатыңыздарды биз мына жеткирип бердик. Сиздерден Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Мына анан эмеге байланыштуу, учурга байланыштуу, мына бул эженин үйү границада экен. Ал жака биз өтүп барган кооптуураак экен. Ошон үчүн барып атык. Мына бияктан эле берип коюп атабыз. Бул кишинин дагы бул эженин аты Касагүл экен. Бул анын аты Бактыбак экен. Мына өзү инвалид. Канчанчы группадан инвалидсиз? Экинчи группадан инвалид экен. Балдары көп экен. Ошого мына сиздердин 20 000 деп чечилген акчаңыздарды мына бердик. Аманатты өз ээсине жетти. Иншалла сиздерден Алла разы болсун. Бул эже менен бул абада сиздерге бир батасын берип койсун. Мына Урматтуу кыргыз элим, Петербург дедим. Санкт-Петербургда иштеп аткан жердештериме ыраазычылык билдирем. Рахмат силерге, жигиттер. Силердин берген аманаттыңарды биз алдык. Рахмат чоң. Дайым ишиңерге ийгиликтер болсун, умуруңар узун болсун. Бизге берген акчаңарды 100 эсе кылып Кудай кайсын. Алла разы болсун силердин берген аманатыңарга. Кудайым ден соолук болсун, ишиңерге ийгилик. Ар дайым ушундай тынчтыкта болоюк. Биздин жерибизге тынчтык келсин эми. Ошо Санкт-Петербургда иштеген жаштар жалпы аманатыңыздарды алдык. Сиздерден Алла разы болсун. Ошо жардамыңыздарды Алла Таала даргойдо кабыл кылсын. Рахмат силерге, Алла разы болсун. Силер алып келген жигиттерге дагы рахмат айтабыз. Умуруңар узун болсун, ден соолугуңар жакшы болсун. Ар дайым жакшылык иштерде, жакшылык күндөрдө тынчтыкта, аманчылыкта жолугушайык. Силерге рахмат. Силерге дагы. Алла разы болсун.